Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух, туғандар, қандайсыздар? Азыр бұл шығарылышта анкета емес, мен сіздерге қайрылуым бар. Маға қатталып, ушул жерде көрүп аткан туғандарым, анкета жөнөткөндөр, тыйынын жөнөткөндөр, ошол жерде акелерибиз, эжелерибиз көрүп жаткан болсоңуздар, сіздерге кайрылуум. Сіздер мага жөнөттүңүздөр, жаздыңыздар. Болушунча колдон келишинче мен жооп берүүгө аракет кылып атам. Анан сообщение SMS үстүдө болуп кете берет да. Ким жазган болсо, ошол ылдыйкысына түшүп кете берет. Аны билесиздер, мындай логически ойлонсок да ошондой. Биринчи жазгандар биринчи жооп берилип кете берет. Ошого сиздерге бир варианттарды жөнөткөндө же жөнөтөм дегенде калып кетпей, кайра сурап, не болуп атат, ишин кандай, бизге чыгып атабы, биздин талапка жооп берүүчү адам келип атабы деп сурап туруңуздар. Анан биз жооп берип турган болобуз. Биз тажабайбыз жооп бериштенчи. Убактыбыз гана ошол туура келип калса эле, сиздин жооп берүүнү очередтеп жооп беребиз да. Жооп берип калсак эле иншалла аракет кылабыз. Анан капа болуп, бул жооп бербей койду же болбосо бизге жөнөтпөй койду дебеңиздер, туугандар. Колдон келишинче аракет кылабыз. Анан таап бергенде ооба билебиз, мындай туура келбей калат, же сүйлөгөн сөзү же болбосо мамилеси туура келбей калышы мүмкүн. Бирок колдон келишинче аракет кылып, сүйлөшүп, дагы жазып, кайра акыбалын сурап, ошентип аракет кылыңыздар, туугандар. Баястан таап берет, дагы агентство таап берет, башкасы чыгып калаттыр деп башка үмүт кылбай. Мисалы бирөөгө бир 10го жакынды жөнөттүм, ошо эсимде бар, ал кишини айтпай эле коеюн. Мындай тандап жүрө берген дагы жакшы эмес, туугандар. Аракет кылалы. Ооба. Эми сиздин ал тандооңуз болушунча аракет кылып атабыз. Анан эркек кишилер бизде көп болуп кетти. Аял затынан азыраак, алар уялып атабы, бизге чыкпай атат. Бир баласы менен, 2 баласы менен же 3 баласы менен калып кеткен эжелер бар. Эгер көрүп аткан болсоңуздар, сиздер да бизге кайрылып коюңуздар. Бул жерде уялыштын кереги жок. Сиздердин сүрөтүңүздөр мына YouTube'га бир да чыктыбы, бир өнүкү чыктыбы, чыккан жок. Instagram'га 1-2 аке уруксат берип кое бер дегенден 1-2 акенин немесин сүрөтүн чыгардык. Болбосо чыгарбайбыз, туугандар. Ошого кыжалат болбой, кайрыла бериңиздер. Өзүңүздөрдүн бактыңыздар үчүн күрөшүңүздөр. Балким чыгып калаттыр ушунун арасынан, ошол жердин арасына акелер көп намаз окуган акелер экен. Иншалла мен намаз окуй, мен жашап кетем, жашайм, мен үйлөнөм, бактылуу болгум келет деген акелер өтө көп өйдө. Анан бизден эгер уялып атсаңыздар, ар жакта номерди бул жака да жазып коем. Аял заты менен иштешкен эжебиз бар, ошого жазып, өзүңүздөрдүн мындай муктаждыгыңыздарды айтып, бизге мындай ушундай адам керек деп кайрыла бериңиздер. Урматтуу аял заты. Ошол, туугандар. Бойдоктор деген өтө көп экен. Өтө көп, көбүнчө ошол баягындай бир турмуштан ажырашкан, 2 турмуштан ажырашкан ошондойлор көп. Анан бойдоктагы адамдар көп. Ошол жерде анкетада да толтурушат. Ошол жерге көңүл бурабыз. Бойдок үйлөнгөн эмес деп. Турмушка чыккан эмес деп. Колдон келишинче ошол жерде көрүп аткан эжелер, апалар, сиздердин сиңдиңиздер болушу мүмкүн, сиздердин эжеңиздер болушу мүмкүн. Ошолорду айттырып, ушул жака кайрылып көргүлө деп советиңиздер берип, ошол видеону да угуздуруп айттырып бизге алып келиңиздер. Биз иншалла колдон келишинче жооп берип, акчаңыздар бизге өтө деле маанилүү эмес чындыгында, бирок ошол сиздердин үй бүлө куруп калышыңыздарга биз тилектешпиз. Кээ бирде болуп калышы мүмкүн, эми тыйыныңыз жөнөтүңүз деп айтып калышы мүмкүн, ооба. Ал жерде эми шартыңызды түшүндүрүп, неме алсаңыз, биз түшүнгөнгө аракет кылабыз. Колдон келсе ошол үйлөнүп, үй бүлө куруп кетсеңиздер, биз сүйүнөбүз, туугандар. Кыргызстанда өтө көп ажырашкандар, өтө көп бойдоктор көп экенбиз. Ошол жерге туура десеңиздер, комментарийге туура деп жазыңыздар. Баш кошуп, бири-бирибизди колдоп, бири-бирибизди
көбөйтүп Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам не деди? Көбөйгүлө, көптүңөр менен сыймыктанам деди. Аракет кылалы туугандар. Жалгыз бой бул жалгыздык, бул Аллага гана жарашат. Аны эң жакшы билесиздер туугандар. Кичине себебин кылалы. Кандай дейсиздер? Кичине себебин кылсак, анан натыйжа чыгат, анан бир жыйынтык чыгат, бир нерсе чыгат да ошондо. Мына дыйканчылыкта деле бир нерсе эксең ошол өнүп чыгып атпайбы? Семишке эксең семишке, алма эксең алма, ошол сыңар эле кичине издеп, кичине эки жакты караштырып, сураштырып, уялбай эле биз тажа тийебиз деп ойлобоңуздар. Биз болушунча жооп бергенге аракет кылабыз. Мен дагы кээде жетишпей калсам күнү ошол бир күн кечке WhatsAppка жооп берүү менен алектенем. Очертиңиздер келгенде гана жооп берип ошентип атам. Анан тажап кетип, баягындай жооп бербей, андай нерсе жок. Болушунча аракет, ушул менин ишим. Берки эжем киргизген мал эжем дагы ушул иши. Ушул биздин ишибиз. Сиздерге жар табуу менен алектенүү. Үй бүлө куруу агентствосун ошого ачканбыз туугандар. Ошон үчүн эч кыжалат болбой, бири-бирибизди колдоп, номерлер болсо, турмуш курам дегендер болсо, уялбай эле келе бериңиздер. Бул эч уятчылыгы жок. Кээ биркилер чыгарба дейт, сүрөттү чыгарбайбыз, айттым жогоруда. Данныйларыңызды өтө бере бербейбиз, ушул атыңызды гана анкетадан айтып беришибиз мүмкүн. Мисалы, буга чейин бир видео чыгаргам туугандар. Не пайдасы болду? Пайдасы мындай болду. 60 жаштагы акеге ушундай жубай керек десем, машалла, мага жазышты 2-3өсү. Даже 4-5өсү жазды. Мен аларга номерин берип койдум. Ал уже сүйлөшүп ошолор менен алек болуп атат. Көрдүңүздөр? Ошон үчүн эч уялыштын кереги жок. Аракет кылалы, бири-бирибизди колдогонго, бири-бирибизге мындай, кандай десем, анкеталарды жөнөтүп, зерикпей, болушунча жар табууга өзүбүзгө өзүбүз аракет кылбасак, бир тууганыбыз көп эле күйөрбөйт, ата-энебиз көп эле. Мисалы, ортомчулар азыр биз дагы ушул жоопкерчиликти алып туруп неме кылып атабыз да. Мисалы, көп мындай таап берип койсом, ортомчу болсом, ажырашып берсе кийин мени күнөөлөйт дейт да. Мисалы да, мына караңыздар, биз дагы жоопкерчилик алганбыз, бирок ошол эле учурда ошол эки адамдын өзүнө байланыштуу болот. Мисалы, мен мындай турсам, оштун ушул келечек жагында турсам, бирөө келип сурашы мүмкүн да. Филармония каерде дей турган болсо, мен филармония мына көпүрөдөн өтөсүз, түз барсаңыз ошол жерде филармония деп көрсөтүп коем. Менин милдетим ошол көрсөтүп коюу. Мен көрсөтпөйм да, мына Алайдын жолун көрсөтүп ошол жакта деп айтпайм да. Мисалы, же Кара суунун жолуна барсаңыз ошол жакта филармония дебейм да. Мен ушул Алай гостиницанын мейманкананын жанында жайгашкан, көпүрөдөн өтсөңүз ошол жерде деп көрсөтүп коем туугандар. Анан кийин ажырашып кетип, же болбосо бизди сен күнөөлүүсүң, сен табыкканга мындай себепкер болдуң дейишине эч кереги жок. Биз жөн гана көрсөтүп коебуз, биз жөн гана мындай табыштырып коебуз. Ошону туура түшүнүшүңүздөр керек да. Анан сиздерди ажырашып кетсин, дагы бир нерсе болсун деп табыштырбайбыз. Биздин жакшы ниетибиз ошол бактылуу болуп, бири-бириңиздерди табып, ортодо балдар ошол жакшы ата-эненин мээримин көрсүн. Бул дүйнөдө келгенде жалгыз өтүп кетпей, ошол бир үй бүлө куруп, ынтымактуу, бактылуу жашаш, ошол нерселерди биз көрсөк, биз сүйүнөбүз. Ошого аракет кылып атабыз туугандар. Мен туура түшүнүңүздөр деп ойлойм. Ошол туугандар. Анан сөзүм көп да болуп кетти окшойт. Сүйлөшөбүз ошол туугандар. Мен анкеталарды кийинки учурларда чыгарып турам. Эми буюрса ар бирин бирден болуп чыгарбасам болбойт. Ошол туугандар. Тынчтык каалайбыз, бизге катталыңыздар, башкаларга бөлүшөбүз. Бул жерде бир ката сүйлөгөн болсом, ушул жерде туура эмес сүйлөп алдым деп ой пикир жазып коюңуздар. Болушунча өзүбүз катабызды оңдогонго аракет кылабыз туугандар. Тынч болуңуздар. Аллахым үйүңүздөргө жакшылык, береке берген болсун. Ассаламу алейкум.